жакшы нерсени пропаганда кылып, реклама кылып, өзгөчө мына ушул күндөрдө канчалаган эжелерибиздин жоолукка киргенине биз бир канча жылдан бери күбөбүз. Бирок айтайын дегеним, мына ошол жоолукка киргенден кийин бул жерде ошол жоолук гана берип тым болбосо бир жоолуктун жоопкерчилигин кошо берсек. Анткени бүгүн мына интернет деген балекеттен чыгып, мына ошол жактан түрү менен баарын көрүп атабыз. TikTok бар, башкасы бар. Тилекке каршы мына ошол прямой эфирде олтургандардын, башка кылгандардын, анан ошол жерде жана итимишик болгондун көпчүлүгү бүгүн тилекке каршы жоолукчандар. Кече бирөөс Facebook'ка жазып коюптур. Кудайдын кудурети жоолугу жок бир кыз, намаз окубаган бир киши экөө адамдарды алдап кетиптир, мошенничество кылып кандай таң калыштуу депчи. Адатта муну жөнөкөй адамдар кылса таң калыштуу эмес. Бирок жоолукчан менен сакалчан кылганда элдин баары басакал атат. Бирок өкүнүчтүүсү, урматтуу аталар, апалар, эжелер, бүгүн кээ бир кылмыштар башкалар болгонучу да жаңылыктардан көргөндө басымдуу бөлүгү мына ошол жоолукчандар менен сакалчандар чыгып атканы бизди өкүндүрөт. Болбосо биздин динибиз аруу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ал-муслиму ман салима ал-муслимуна мин лисани ва яди. Мусулман деген тилинен, колунан бирөө ыза көрбөгөн адам дейт. Тилекке каршы бүгүн коомчулукка, өзгөгө, күйөөгө ыза берип бүтүп, ушунчалык деңгээлде динсиздикке жетиппиз, жеткен чегине жетип токтоппуз. Өз баласына азап бергендер бүгүн биздин кээ бир жоолук салынган эжелер болгондугу тилекке каршы өкүндүрөт. Албетте беш кол барабар эмес. Бир адам менен баарын жаман деген болбойт. Бирок биз мусулмандар, биз жоолукчандар бир адам бар үчүн, баары бир үчүн деп туруп мына ошондой бир уран менен мен уят болсом жеке мен эмес, диним уят болот, мага окшогон жоолукчан эже сиңдилерим уят болот деп туруп бир жоопкерчилигин сезе билсеңиздер, ушуну мен сиздерге устаз катары, аманат катары айтайын дедим. Урматтуу эжелер, апалар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ад-дунья матаун. Дүние бул пайдалана турган буюм мата. Ва хайру матаха аз-завжа салиха. Мына ошол дүйнөдөгү колдоно турган буюмдардын эң жакшысы бул ыймандуу жакшы аял дейт. Дүние адам баласына берилген бир буюм катары колдонула турган нерсе экен. Ошол буюмдардын ичинен эң жакшысы, кадыр барктуусу бул ыймандуу салиха аял дейт. Мына ошондой ыймандуу салих аялдар менен бүгүн биз жүз көрүшүп отурабыз. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Хайрун ниса аялдардын эң жакшысы иза назарта илейха сарратка". Эгер карасаң кубантат дейт. Эң жакшы аял ким дегенде, күйөө караганда кубаныш керек экен. Мына менин аялым жакшы ушун алганда адашкан эмес экен, тандаган не, жаңылган эмес экенмин деп туруп, күйөө сизге караганда кубана турган болуш керек экен. Ва иза амартаха атаатка. Эгер буйрусаң моюн сунат дейт. Эгер иш айтсаң заматта аткарат. Пайгамбардын сөзү. Ва иза аксамта алейха абарратка. Эгер касам иче турган болсоң аялдын аты менен, мен касам ичемин, менин аялым же эжем ушуну кылат десең, сени жалганчыга чыгарбайт дейт. Кудайдын астында ичкен касамыңа штраф төлөп калбайсың дейт. Аллахтын аты менен касам ичем, менин эжем 5 убак намазында калбайт, башка болбойт деп касам ичсең, мына ошол жакшы аял же жакшы эже, жакшы карындаш мына ошол касамыңды буздуруп койбойт дейт. Ва иза гибта анха хафизатка фи нафсиха ва малик. Эгер жок боло турган болсоң, өзүң жана сенин байлыгыңды аманат кылып сактаган мына ошол эң жакшы аял дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башка бир хадисте арбаун мина саада. Бул дүйнөдөгү бактылуулуктардын 4 белгиси бар дейт. Бул дүйнөдө адам баласы мен бактылуумун деп айта алат экен, эгер ушул 4 нерсеси бар боло турган болсо. Бул 4 нерсенин бирөөсү ал-масканул васи', кенен үй, ал-мар'ату салиха, ыймандуу аял, вал жарус салих, жакшы кошуна, вал маркабул хани, анан мине турган мына ошол жакшы унаасы, бүгүнкү тил менен айтканда машинасы, же болбосо пайгамбардын доорунда айткан жанагы аты төөсү. Мына ушул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 4 нерсе бактылуулуктун белгилеринен ушул 4-өө кимде болсо ал адам бактылуу дейт. Ошолордун бирөөсү салиха аялы бар боло турган болсо. Бүгүн тилекке каршы канчалаган адамдар закис алат, закиска катталат, бирок закис алган жерге барсаң үйлөнгөндөр ушунчалык көп, очерет, ошол эле учурда тилекке каршы мына ошол закисин кырттыргандарга барсаң, оттошкон, соттошкондорго барсаң, ал жерде деле очерет. Мына ошондуктан эң жакшы бактылуулуктун белгиси бул мына ошол салиха аял деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадисинде айтат. Урматтуу аялдар, чындыгында пайгамбар dünya ahiret, beyiş tozok ошол kişinin hurmatına жаралынган. Улуу zat. Бирок ошондой улуу пайгамбарды дагы аял төрөгөн, эне төрөгөн.
Мына ошол аял аялдыгынан тайбаса, аялдык өзүнүн касиетин жоготпосо, урматталууга, сыйланууга милдеттүү. Ошол эле учурда аялдар, энелер, апалар мусулман болбосо дагы сыйланганга милдеттүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мадинага көчкөндөн кийин Абу Бакырдын аялы мусулман эмес эле. Ал аркаларында Мадинага келгенде пайгамбарыбыз Асма бинт Абу Бакырдын кызы Асма энебизге барып апаң сыйлагын, урматтагын, коноктогун деди эле. Я Расулаллах, апам али мусулман боло элек деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мусулман боло элек болсо дагы апаң дейт. Анткени мына ошол эненин жоопкерчилигин биз эркектер канча өзүнчө силерге жакшы көрүнөбүз деп башка деп, жаным деп башка деп, спасибо за сын, спасибо за дочку деп машиналарын жазып алып коюп көчөдө шарлардагы. Ал антип башка кылып силер жана 10 букет менен барып тоскон менен бул аялдын жоопкерчилиги башкасын биз баары билбейбиз кыйынчылыгын. Мына ошону билгендиктен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эгер аял төрөтөн эле турган болсо шахид дейт. Бала тарбиясы менен жүргөн аял бул мына ошол менмин деген дин таркаткан, илим таркаткандардын баарынан даражасы бийик. Аялдын орду үйдө, аялдын орду мына ошол аялдыгында. Аял заты бактылуу болот, качан бир эле эреже бар. Бактылуу болуп жашаганда, күйөөсүнө баш ийгенде. Мына ошол өзүнүн асылдыгын жоготпогондо. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ма акраман ниса илля карим." Аялды берешен адамдар гана, чыныгы мырзалар гана сыйлайт. "Вала аханахунна илля лаим." Аллахнын каргышына калган паскаш, үмүтсүздөр гана кордойт дейт. Бүгүн кээ аялды кордоп аткан, башка кылып аткандар тилекке каршы ошонун учурда баардык элдин баардык эркекке комментарий жазбастан, ошону тарбиялаган апага дагы бир аз комментарий жазыш керек бүгүн. Бүгүн биздин коомчулук менен жана айттым, жеткен жерине жетти. Түрү менен кылмыштуулук болуп атат, башка болуп атат, көрүп атабыз баарын. Бирок бул нерсени бүгүн дарылаш мүмкүн эмес. Facebook аласың, Instagram аласың, кирсең анти, мынти, өз баласын урду, андай кылып, мындай кылып, бычактап салган, башка кылган. Биз бул жаңылыктарды буга чейин окудук. Кудайым буйрса алда дагы 15-20 жыл окуйбуз. Буга окшогон мыкаачы кылмыштарды. Мен ойлоймун 20 жылдан кийин ушундай, 20 жылдан кийин ушундай жаңылыктарды окубай калыш үчүн бүгүн силер башташыңар керек. Бүгүн төңкөрүштү, революцияны бүгүн мына ошол колунда баласы барлар. Турмушка чыга тургандар, мен тарбиялаган бала экен мындай кылбайт. Мен күйөөгө тийген эр мени урбайт. Анткени мен жакшы мамилем менен, сыныктыгым менен, жумшактыгым менен оңдоп алам, өзгөртүп алам дешибиз керек. Анткени бул жанакы эки тарапта туруп стойкага турган менен маселе чечилбейт. Эки тарап болуп алып туруп, аялдар эркектер тарапка, эркектер аялдар тарапка таш ыргыткан менен маселе чечилбейт, урматтуу апалар, аталар. Маселенин чечүү жолу бүгүн өзгөрүшүбүз керек. Бүгүн аракетти башташыбыз керек. Бүгүн сизди уруп аткан күйөөдү сиз тарбиялаган жоксуз. Ал күйөө үчүн кимдир бирөө жооп берет. Сизди сөгүп аткан, кыйнап аткан күйөөгө. Бирок эртең келечекте 15 жылдан кийин сиз алган келинди эгер бирөө уруп аткан болсо, бирөө чиртип аткан болсо, бирөө кыянат кылып аткан болсо, ага түздөн түз сиз жооптуусуз. Ошондуктан бүгүн колуңуздагы балага, үйүңүздөгү балага тарбиясына, башкасына өзгөчө көңүл буруңуздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Истаусу бин нисаи хайран" коштошуу ажылыгында сахабалар 10 миңден ашык сахаба менен жолугуп мына ошол жерде бардыгына кайрылып, "Ас-сала, намазыңарга бекем болгула, намазыңарга бекем болгула." Намаздан кийин "Истаусу бин нисаи хайран", аялдарга болгон менин жакшы осуятымды кабыл алгыла дейт. "Хайрукум ли ахли ва ана хайрукум ли ахли." Силердин эң жакшыңар үй бүлөсүнө, аял бала чакасына жакшы болгондор, мына силердин араңардагы аял бала чакасына эң жакшы болгондордун бири менмин деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Чындыгында аял заты күйөөнүн ыраазычылыгы, ата-эненин ыраазычылыгына өзгөчө көңүл буруш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күйөөңөрдүн ыраазычылыгын тапкыла. Кимде ким күйөөсүнүн ыраазычылыгын таба турган болсо, ал инсан бейишке кирет дейт. Өзүнүн куттуу хадисинде "Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat al-janna." Кайсыл бир аял өлө турган болсо, ал аял көз жумгандан кийин, ал аялдын күйөөсү ал аялдан ыраазы боло турган болсо, ал аял бейишке кетти дейт. Аялдардын бейишке кирүүсү оңой эле экен. Өлгөнүңүздө күйөөңүз ыраазы болдум деген болсо, мына ошол бейишке кеттиңиз экен. Чындыгында бүгүн биз, мен молдо катар, имам катар канчалаган адамдардын жаназасын окуймун.
Ошол учурда ушул хадиске амал кылып, бир күйөөсүнөн сурап коеюн, мен тирик күбөмүн. Эртең кыяматта кокусу ушул эжени бейиштен таппай калсам, о Раббим, кана пайгамбардын мына сөзү. Бул аялдан күйөөсү ыраазы болчу, жаназасын мен окугам. Сурагамын жерге бербестен мурда. Күйөөсү ыраазы болгон, бүгүн давай бейишке чыгар деп талап кылам деп, мына ошол имам катары көбүнчө сурайбыз. Бир дагы наразымын бул кемпирден деген чалга жолуга элекпиз. Канча өмүр бою азап берсеңер дагы, өмүр бою кыйнасаңар дагы, күйдүрсөңөр дагы, өмүрүңөр өткөндөн кийин баары бир нарттык кылып кечирет экен. Ошол эле учурда аялдар дагы күйөөлөрүн ушунча жыл чыдап кечирип келип атат. Мына ошол нерсеге өзгөчө көңүл бурушубуз керек, урматтуу апалар, аталар. Айтайын дегеним, бүгүн өзгөчө той кылгандар, өзгөчө кафелерде, жанакындай кортеждерде закис кылгандар аябай көп. Жакшы той кылгандар, бирок жакшы үй бүлө күтүп кеткендер аябай аз. Ошол жакшы үй бүлө күтпөй аткандар, ажырашып аткандар бүгүн Кыргызстан кинотеатрына жалаң тууган уругу ажырашпагандар келгенибиз жок. Жалаң тууган уругу конфликтке барбагандар келгенибиз жок. Ошол урушкан, ажырашкан, сөгүнгөн, башкакан бири сен эжең, бири мен эжем. Демек коомчулук сени менен менден турат. Ар бирибиз мына ошол өзүбүзгө караштуу, өзүбүздүн сөзүбүз өткөндөргө мына ошол туура тарбия менен башка менен көңүл бурсак, аябай бир ийгиликке жетелдик. Күйөөңөргө баш ийгиле, бейишке киресиңер. Ата-энеге баш ийгиле, бейишке киресиңер. Жоолугуңарга бекем болгула, бейишке киресиңер. Орозо жакындап турат. Орозого катуу даярданып, орозоңорду кармагыла, бейишке киресиңер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадисинде: "Иза саллатил мар'ату хамсаха", эгер аял киши 5 вакыт намазын окуй турган болсо, "ва самат шахраха", Рамазан айында орозосун кармай турган болсо, "ва хафизат фаржаха", намысын сактап, чоочун эркектерге жакындабай турган болсо, "ва атаат заужаха", күйөөсүнө баш ие турган болсо, "кыйла лаха удхилил жанната мин ай абуабис жаннати шит", кыяматта ал аялга бейиштин каалаган эшигинен киргин деп айтылат экен. Кайсыл аялга? Намазын окуган, орозосун туткан, жоолугунда бекем болуп, намысын сактаган. Бүгүн кээ бир жоолуксуз башка жүргөн эжелер, сиздерден суранарым, жоолукка келиңиздер, жоолукту оронуңуздар, намысыңыздарды сактаңыздар. Бейишке бара турган ачкычыңар мына ушул силердин жоолугуңар экен. Силердин бейишке бара турган жоолугуңар, намысыңарды сактасаңар. Кудайыма шүгүр, намазкандын баары бүгүн толтура. Орозо туткандын баардыгы көп. Бирок мына ошол уятында, намысында бекем болгондор, мына ошолорго өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Азирети Умар айтат: "Адамдардын намаз окуганына карабагыла" дейт. Орозо кармаганына карабагыла. Балким унзуру ила хадиси иза хадаса. Сүйлөгөн сөзүнө карагыла эгер сүйлөй турган болсо. Ва ила аманати иза утмина. Аманат берилсе, аманатка кыянат кылбайбы, мына ушунусуна карагыла дейт. Азирети Умардын сөзү. Жөндөн жөн Азирети Умар бул сөздү айткан эмес. Анткени намазды барыбыз окуп өткөнбүз, орозону барыбыз тутуп өткөнбүз, бирок намысында, аманатында бекем болгондор аябай аз экенбиз. Урматтуу аталар, апалар, эжелер, энелер, сиздер жараткан Аллах Таала бир канча жолдор менен мунусун кылсаң да, мунусун кылсаң, мунусун кылсаң дагы бейишке барасың деп аябай бейиш жолун оңой койгон затсыздар. Эркектер тууралуу бир да мында неме жок. Аялыңды ыраазы кылсаң бейишке киресиң деген. Эркектер тууралуу бир да хадис жок. Аялыңды сыйласаң бейишке киресиң деген. Бирок аялдар тууралуу күйөөң эле ыраазы болгон болсо бейишке кеттиң. Күйөөңдүн аброюн сактаган болсоң, малын сактаган болсоң, намысын сактаган болсоң, сен бейиштиктен болдуң дейт. Бактылуу жашоо үчүн бир эле эреже бар, ал бактылуу жашаш керек. Аял аялдай, эркек эркектей болуш керек. Раматылык Чубак устазыма аялым экөөбүз күндө сөз талашабыз. Жагы тынбайт. Күндө биздин үйдө тополоң, чыдабай калдым деди. Алла рахматын алсын устазым, конечно, эки аял бир үйдө чыдабайт деди. Эркек эркектей аялдай болуш керек. Бүгүн кээ бир семьяларда эркек аял менен бирдей болуп калган болсо, кээ бир семьяларда аял эркектей болуп калган. Эки аял бир үйдө жашабаган сыяктуу эле, эки эркек дагы бир үйдө жашабайт. Аял өз ордунда, эркек өз ордунда болуш керек. Мына ошондуктан урматтуу эжелер, сиздерден суранарыбыз, эскертерибиз, мына ошол аялдык, асылдык немеңиздерди сактап калыңыздар. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда: "Инна араднал аманата алас самавати вал ард вал жибал". Биз аманатты асмандарга, жерлерге, тоолорго сунуштадык. Фабайна ан яхмилнаха. Асман, жер, тоолордун бардыгы аманатты кабыл алгандан баш тартты.
فَأَشْفَقْنَا مِنْهَا Antkeni alar, buna oşal amanatı kabul algandan korktu. Cevapkerçiliğin sezdi. Asman, cer, toğulur. فَحَمَلَهَا الْاِنْسَانِ İnsan bana verip moyundan alıp aldı deydi. Asmanға sunuşladık, жерге sunuşladık, toğulurga sunuşladık, korkup atkaz kıldı. Eptey albaymın, amanatın cevapkerçiliği var dedi. Birok insan فَحَمَلَهَا Kabul aldı, innahu kana zaluman jahula. İnsan özüne özü zulüm kılgan, bilimsizliğini bildirip koydu deydi. Bilimsizliğine aynan şunday kıldı deydi Allah Teala. Allah Teala amanat kılıp bergen bugün ömür, vakit, küyev, bala, bar gibi Allah Teala verilgen amanat. O şöyle uçurda köpçülüğümüzde buna oşol nikah uçurunda aytabız, hazır sizler kuyevinin cevapkerçiliği moyunlarga amanat kılıp alıp otasыңар. Kuyevlerge ayaldın cevapkerçiliği moyunlarga amanat kılıp otasыңар. Maqulmun, özümdü bağışladım, uşuğa tiydim degen söz menen ömür boyu sızgan çizginden çıkpay yaşaysın. Oşonu elestetkin, maqul bolgun desen hiç oylanbostan turup al uçurda sezimleri başkaça boldu deydi da. Maqul söz ömür boyu başı yemin, ömür boyu aytkanın kılan deydi. Erkek de azamat bağımına oşen deydi. Tilekке karşı jana biz internetten körüp atkan жаңылыктардын бардыгы алар көчөдөн табышкандар эмес. Шуңкарга окшогон кайсыдыр бир молда, күйөөнүн жоопкерчилигин сез, аялдын жоопкерчилигин сез деп туруп никелеп турмуш жолуна түшкөн инсандар. Аллахтын шариаты, пайгамбар сүннөтү менен. Тилекке каршы 10 күн жашагандан кийин, 2 жыл жашагандан кийин, 3 жыл жашагандан кийин жанакы аманат маселеси унутулуп, мына ошондой кыянат кылгандар бүгүн тилекке каршы бардыгы Paygambardın ümmeti, Allah'tın kulu, Müslümanlar, hurmatlı atalar, apalar. Demek amanat meselesi ayalga kanday yüktölse erkekке de oşunday yüktölөt. Bирок men бүгүnkү sizlerge көбүнчө аялдарга көбүрөөк басым жасап атканым бул жанакы жалаң аялдар менен болуп аткандыгыбыз үчүн. А болбосом жумада şu жума сайын жума хутбада башкада эл кыдырып сабактардын бардыгында ушул сиздерге айткан күйөөңө башы деген сыяктуу ayalının tamanında cennet деп туруп, мына ошол аларга ошол аялдар темасында көбүрөөк айтабыз. Бүгүн сиздер менен жолукканым үчүн жана силерди жалаң гана мактай бербестен, мактаса мактоого арзырлык эжелер, апалар отурасыздар. Бейишке кире турган аялдар силерсиңер. Ал бейишке дагы адам керек. Бейиш кандай кенен болсо, тозок да ошондой кенен. Тозокула толтура. Бирок мен ойлоймун, мен үмүт кылам, мен тирик күбөмүн. Мына ошол жоолук күнүнө келип, жоолук салын эле кээ бир карындашыбыз жоолугун салынып, мындан ары Кудайга кайтып, din yolunda beken bolsaňar, beýişlik mına uşul silersiňer. Antkeni mına uşul Allah Taala kimdi beýişke kirgizүүnü kaalasa, tiri kezinde, akılı bar kezinde, ömürü bar kezinde towba kılgandy. Jany çykkanга çeyin deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "At-taibu minez-zembi kemen la zembe lehu." Günөөsүнөн towba kılgan adam, günөөsü jok adam siyaktуу deydi. Günөөsүнөн towba kılgan jaman günler kimde gana jok emes. Bugün sizge sabah aytıp kıyım bolgan kebiröler keçe tarihimiz aybay jakşı bileriz. Bugün kede ustaza damıla ustaz bol hit bolganыбыз menen keremettүү Kur'an insan jönünde. Her birimiz jönünde balil insan ala nefsihi basira. Adam özünü öz aybay jakşı bilet deydi keremettүү Kur'anda Allah Taala. Adam her biri özünü öz aybay jakşı bilet deydi. Oşelle uçurda kede janakı küyev ayaldan, ayal küyevden sürdebey kalganı, tartınbay kalganı dağı mına oşol biri-birimizin sekretimizi, sırrımızı bilgenin ayınan. Kede ustazların sözü başkasına ayavay suklanıp başkası, o palanca damla keletken, andayken, bundayken degenimiz menen, al damlanın semiyasına var, bizden de şef gelgen hazır, bu şumkar ustaz turalı surasanar, al da gayet şimdi bu küydürgü demiş. Baktulu, üy bile çok. Bardığında problemi var. Yok, silerin közüngörçe baktulu körüngen kebir semyalar, alar kıyın semyalar. Alar sekretli saktay bilgen semyalar. Al özü küyösü menen bolgan konflikti sıtka sıraz Facebook'a жазбаган semya. Sen tilekке karşı şart apana gala soyukulup jönötösün, anan apan ketir bu aytat, bu tigi aytat, anan seni talkalandı. Kırgızda jaman koşnadan köçüp kutulasın, jaman ayaldan ölüp kutulasın deydi. Bugün mına şu sırasıyla talağımı ber dep kutulup kaldık da, je olmasam talağımı berip koyup kutulup kaldık. Mına şu nikede, ömür boyu nikeme kabul aldım, ömür boyu şuna özümdü bağışladım degenden keyin joopkerçiliğin alışыбыз керек ejeler. Al ajırашıp eki jolga түшүү bul kıyındık emes. Kıyın bolsak mına oşol ne? Oşolunday bir jaman erge, jaman kүйöөгө çıdap oşonu oңдоп özgörtüp tuura jolgo salıp ketүү керек.
suмканы көтеріп портерді шақырып алып келген килем менен кәдімгі жүктеп кетіш баарынын колунан келет. Азыр баарында портер бар. Таксиге акча да бербейт азыр. Бирок жашап кетип аябай кыйын. Ошондуктан бүгүн кээде башкада ачууланган учурда, кээде ушул жана конфликтке барган учурда сумканы көтөрүп жөнөөрдөн мурда колуңдагы баланы башканы келечегин ойлош керек. Устаздар айткандай саңа күйөө толтура, тиги аял толтура. Бүгүн эр издеген андан көп, аял издеген мындан көп. Илгери бирден аял алса, бүгүн азыр көпчүлүк 2ден 3ден 4ден алып, вообще вакансия көп. Бирок бул сенин жетим балдарыңа башкаларга ата болуп берет деген сөз эмес. Ошол кармашкан колду никеде түбөлүк сактап калыш керек. Пайгамбарыбыз мына ошол бактылуу жашады, өмүр кечирди. Пайгамбардын семьясына конфликт болбоду дейсиңерби? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ошол үйүнө конок келгенде берки аялы Айшени өзүнүн үйүнө жөнөттү. Айшанын үйүнө баргыч тамак болсо алып кел деп. Айшени өзүнүн үйүнө барып, Айшени өзүнүн үйүнө конок келди эле, берки аялын тамак берип бер деди. Жана аял тамак көтөрүп келгенде Айшени кызганып кетип, эмне мен тамак кылышты билбейм экен деп жана кызматчынын колуна бир жанагы аш табакты сындырып койду. Тамагы менен чачып берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ун чыкпастан конокту узаткандан кийин энеңер ачууланып кетти, акырын тазалап кой жана төгүлгөн тамакты. Эгер биздин аялдар бүгүн ушунча турган, же биздин күйөөлөр ушунча турган болсо, портер сразу келет. Портер Корейдин өмүрү узун болсун, бизге портерди чыгарган. Акыр күндөр портер ушул мал ташыган, анан жана улакчылардын улагын ташыганга, анан үчүнчүсү ушул келиндердин жүгүн орий менен бурuyun отосо ташыганга эле жарап калды. Кудай сактасын. Конфликт бардык семьяда болгон. Пайгамбарыбыздын аялдары дагы кызганган, кызганычтан тополоң чыккан. Умар ибн Хаттаб радиаллаху таала анху айтат, пайгамбарыбыздын аялдарынын бирөөсү Умардын кызы Хафса энебиз. Хафса энебизди чакырып туруп, Умардын кыйындыгы ушунда турат. Абу Бакырдан кийинки экинчи эң кыйын сахаба. Хафса, пайгамбардын аялдары дейт, чогултуп туруп. Пайгамбардын адебин ордуна койгула. Эгер андай кылбасаңар, Аллах Таала силерден жакшы аял берип койгонго кудуреттүү дейт. Заматта Аллах Таала аят түшүрөт. Пайгамбардын аялдары, пайгамбарга болгон мамилеңерди өзгөрткүлө. Мен силерден жакшыраак аял берип койгонго кудуреттүүмүн деп. Азирет Умардын сөзүнөн кийин аят түшөт. Хижаб качан фарз болгон? Мына бүгүн жоолук күнүнө келип отурабыз. Хижаб Маккада эмес, Мадинада фарз болгон. Хижаб фарз болгонго чейин Азирет Умар, "Я Расулалла, аялдарыңызга айтың жоолук салынсын" дейт эле. Сиздин үйүңүзгө көп адам иш менен, суроо менен, башка менен келет, аялдарыңыз жоолук салынбасын, моюнун башкасын көрсөтпөсүн дейт. Хижаб фарз боло элек, Куранда аят түшө элек болчу эжелер. Аллах Таала Азирет Умардын сөзүнөн кийин, пайгамбар аялдарың оронсун деп аят түшүрөт. Мына ошондой инсандар канчалык намустуу башка болгондо калсын, ошолордун үйүндө дагы тополоң башка болгон. Айша энебиз да жанагындай кылып кызганган. Бирок кызгангандан кийин кээ бирөөлөр пайгамбардын аялда кызганыптыр, тамагын төбө салыптыр, башка кылыптыр дегенде ошол жерде эле таталаналардын кызганычы, Бүгүнкү ошол Айша энебиздин кызганычын башкасын айтканда кээ бирөөлөр ушу жарым жолдон токтойт да, до конца айтыш керек. Кызганган, бирок портер чакырган эмес, талак сураган эмес. Кызганыч баарында бар, эр бермек, жан бермек. Бирок мына ошол не чектен ашпаш керек. Пайгамбардын аялдары кызганган экен, андай болгон экен, Умардын семьясында конфликт болгон, бирок талакка барган эмес аларда. Кайсыдыр бир чекке жеткенде тормозду баскан, токтогон. Бүгүн тилекке каршы ушул портер чакырып ажырашуу, Кудай сактасын. Азирет Умарга арызданып келди бир адам. Аял тополоң кыла берди, Умар ушунчалык сүрдү экен, Умарга барып айтам деди. Бу аялдар жинденген учурда өзүңөр жакшы билесиңер, баары бир Умар эмес, андан нарак болсо дагы. Ал Умар билесиңерби? Ал Азирет Умар жолдо баратса, боюнда бар аял Умарды көрүп боюндагысы түшүп калган, сүрдөп кетип. Ушунчалык сүрдүү болгон. Амир Муминин Азирет Умарга айтам деди эле, ачууланган ачылды, бирок аялдарга 10 Умар болсо эң фаркы жок. Бар айт Умарга эмес, анан нарагын айт деди. Жанагы сахаба барып Умарга айтам деп такылдап, Умардын эшигине барса, Умардын үйдө тиги жеңенин доосу вообще катышып атат. Акырын кайтып берди, Азирет Умар чуркап чутур, не тарататтың менин эшигим деди. Я Амир Муминин, аялымдан арызданып келди белем, көсөп менин аялым бейиштик экен деди, бу жеңем вообще экен го деди. Азирет Умар ар бир семьяда бар бул нерсе деди. Азирет Умардын аялы айтат, мына ошол көчөгө чыкканда чоочун аялдар сүрдөп, боюндагысы түшүп кала турган чал деңгээлде сүрдүү киши. Бирок Азирет Умар айтат, ошол киши аял айтат, ошол киши үйгө киргенде балдарым арасынан таппай калат элем дейт. Не үчүн? Балдардын арасында мына ошол сылык сыпайы балдарга кошуп ойногондугу үчүн.
Ал эми көчөгө чыкканда сүрдүү башка каардуу. Аялдар да мына ушундай болушубуз керек. Көчөдө башкада аяштарга өзүнчө сылык сыпайы болбосоң, сылыктыкты, сыпайылыкты, мына ошол жумшактыкты, жылмайганды күйөөлөргө тартуулашыбыз керек. Шер Мухаммад Сулай айткандай, сен жылмайсаң, алам сага жылмаят деп, мына ошол күйөө дагы ошондой жылмаят. Келген сайын конфликт тополон боло берсе, анда өзгөрүү кыйын. Анда өзгөрүү кыйын. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам табассум каливажга ахи садака. Bir tuğanına külgönün sadaka değil. Yani jönököy insanға külgön sadaka olsa, kүйөөгө külgön бұл eselep sadaka. Yani kelim mına oşol, biz oşol kişiге жақсы мамиле кылганга, ошол кишиге сылык болгонго милдеттүүбүз. Хайрун нас анфаухум линнас. Адамдардын эң жакшысы башкаларга пайдалуу болгон дейт. Башкаларга пайдалуу болсоң эң жакшы экенсиң. Күйөөгө пайдалуу болгон болсоң андан дагы жакшысың. Ахаббул амали илаллах сурурун tudkhulu ala mu'min. Эң жакшы амал ыймандууга кубаныч тартуулаган дейт. Жөнөкөй бир адамга кубаныч тартуулаган Кудайга эң жаккан амал экен. Ал эми ушул кубанычты, ушул сүйүнүчтү күйөөгө тартуулаган болсоң, бул 10 эсе, миллион эсе. Men jaa bil hasana fala hashra amsalha. Kim bir жақсылық кыла турган болсо, Аллах Таала оны селеп көбөйтүп берет дейт. Бүгүн мына аманат жөнүндө сүйлөп атабыз. Урматтуу энелер, жоолук аманатын, хижаб аманатын мойнуңарга алып атасыңар. Siz bir kılmış kılsanız, jana men başında ayttım. Zuhrakan же Айшакан кылды дебейт. Мусулмандай кылды дейт. Жоолукчан кыз кылды дейт. Бардык динге сөз тийгизесиз. Ошондуктан мына ошол оронуп жүргөн жоолуктун жоопкерчилигин сезе билиңиздер. Инстаграмда, ТикТокто, башкада мына ошол этияттаңыздар. Сулайман пайгамбар бүтүндөй айванаттардын тилин билген пайгамбар. Сулайман пайгамбарга бир канаттуу келип арызданат. О Аллахтын пайгамбары, мен суу ичкени барсам, мына ошол жаш балдар турган экен, суу ичпей турдум дейт. Суу ичсем жаш балдар таш менен урак эт башка кылат деп дейт. Андан кийин бир аксакал келдилер. Аксакал келген учурда барып суу ичти менен, аксакал таш менен буруп менин көзүмдү оюп койду, көзүм агып калды дейт. О Аллахтын пайгамбары, менин өчүмдү алып бериң бул инсандан, бул аксакалдан дейт. Сулайман пайгамбар жанагы аксакалды таптыртып, өзүнүн желдеттерине бул аксакалдын дагы бир көзүн оюп салгыла десе, жанагы караттуу жок, о Аллахтын пайгамбары, бул аксакалдын көзүн эмес, мени алдаган сакалын кырып салыңыз дейт. Мунун сакалы менин көзүмө тең келсин дейт. Анткени мени бул аксакалдын көзү эмес, сакалы алдады дейт. Мен жаш балдар турганда түшүп суу ичкеним жок дейт. Урат, тебет дейт. Аксакал экен, ыймандуу экен, намазхан экен деп консом, ушул аксакал таш менен буруп көзүмдү оюп койду дейт. Мени алдаган, мени азгырган, мына ошол сакалын алыңыз дейт. Ошол сыяктуу бүгүн дагы силердин жоолугуңар кээ бир инсандар үчүн жаман үлгү болуп калбасын. Ошондон эгер эптей албасаңар, анда мына ошол башкаларга карагыла. Жоолук салганга башка кылып алып туруп, эгер бир жеке өзүңүзгө бир сөз тийбестен, динге, исламга сөз тийгизип кое турган болсоңуз, абайлаңыз. Бүгүн сиз жоолук аманатын, намыс аманатын алдыңыз, тек гана жоолук эмес, ислам аманатын. Өзүңүзгө окшогон сиз бир жоолукчан болсоңуз, дүйнөдө жалгыз сиз эмессиз. Сизге окшогон миллиондогон жоолукчандарга сөз тиет. Кээ бир мамлекеттерде жоолукчан аялдар премьер-министр болду, президент болду десе, жаңылыктан бөлүшүп атабыз, сүйүнүп башка кылып. Ошол эле учурда жоолукчан аял баласын урду, башка кылды десе, мына өзүңүздө. Бул да мына терс жагына. Же болбосо жоолукчан аялдардын кээ бир ишканаларды ачып алып, кооперативдерди ачып алып, элди алда акчасын алып башка кылса, баланын баарына калдык. Аны кээ бир устаздар айтып койсо, албай кушта балага калды. Молдолор дайым намаз оку деп айтат, орозо тут деп айтат, жоолук салын деп айтат. Bir sözünde укпаган адамдар кооперативден үй алгыла десе, сразу айтканын кылып барып алып алыптыр. Ошол эле дамра нече жылдан бери намуссуу болгула, алдабагыла, жалган сүйлөбөй беле намаз окугула деп нече жылдан бери какша байкуш каарады. Ошол сөздүн бирөөсүн албастан, паланча дамра айткандыгы үчүн биз алдык, болбосо албайт элек. Ошонун сөзүнө ишенип бүгүн $10,000 алдырып койдук, антик-минтик. Итабыз тигилердин аты дагы арабча болгондугу үчүн Ихсан дагы бир бала деген. Анан иши анын директори жоолукчан болгондугу үчүн ишендик деп туруп муну карасаң эми. Ушундай диндарларды жакшы көрөт экен, диндарларга ишенет экен. Диндарларды жакшы көрсөң, ишенсең, мына менин эжелериме окшоп жоолук салынгыла. Ушулардын артынан ээрчигиле. Мына силер үлгү ала турган, силер ээрчи турган апалар, мына жоолукчандар, мына намазкандар, пайгамбарды сүйгөндөр мына ушулар. Жараткан Аллах Таала эртең кыяматта мына ушул пайгамбар жана пайгамбардын разылыгын алган, бейиште эң чоң даражаларга жеткен пайгамбар аялдары менен бирге болгонду баарыңыздарга насип кылсын. Акырында айтарым, урматтуу апалар, эжелер, убакыт да болуп калды окшойт.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün kutlu hadislerinin birinde o ayalдар cemaati köp sadaka vergile. Men ayaldardın köpçülüğünün tozokta ekenligini görüp duram deydi Peygamberimiz. Ya Resulallah, anda ola turgan bolsa mına sadaka deyip biri şekegini çeşip verdi, biri sırgasını çeşip verdi. Bereli, o Allah'ın peygamberi emin üçün ayaldardın köpçülüğü tozokta eken dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kүйөөлөрүнө акарат кылгандыгы үчүн, kүйөөлөрүнө моюн сунбагандыгы үчүн, kүйөөлөрүнө нашүкүр болгондугу үчүн дейт. Ömür boyu sıylagan, hurmatlagan, 4 balalı bolgon, 5 balalı bolgon, hurmatın görgөн, bir açuusuna tiysen, ömürü senden jakşılık görбөйм дейт. Өзүмө сен сүйгөн эмес болчум, атам берип койгон дейт. Өзү сүйүп, күйүп, кайра историясына, астасына сүрөтүн коюп, реклама кылып отуруп, паланча подушкасын ортого салып отуруп кийгени менин иши жок. Анан өзүмө баштап эле сен жактырган эмес болчумчу, сен каяктан пайда болдуң, ömürү жакшылык көрбөдүң дейт. Бул пайгамбарыбыздын хадиси. Аялдар bir ачуусун айтсаң, ömür ошондой баарын айтып турат башка кылат деп. Бирок андай болбоңуздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, о аялдар жамааты, көп зекет, садака бергиле, ошол садакаңар тозоктон силерди куткарсын. Анткени аялдардын көпчүлүгүн тозоктон көрүп турам. Эмне үчүн тозокко түштүр я Расулалла? Күйөөлөрүнө моюн сунбагандыгы үчүн дейт. Мен ойлоймун, бирок бүгүнкү биздин бул жоолукчан апалар, энелер андай эмес. Жана келиним сага айтам, керегем сен ук деп. Бирок бизди интернеттен башкадан көргөн эжелер бар, апалар бар. Баарыңыздарга Аллах Таала иман берсин, инсаф берсин. Эртең кыяматта пайгамбарга мына ушул жоолугубуз менен сыймыктанып, жоолугубузду ортомчу кылып, намазыбызды, уятыбызды ортомчу кылып, пайгамбар менен чогуу болгонду насип кылсын. Hazreti Anas radıyallahu taala anhu 102-103 чыгып өлүптүр. 10 жыл пайгамбарыбызга кызмат кылган. Пайгамбарыбыз разы болуп өзүнүн таягын берген. Өлөр астында балдарына айтат: "О менин балдарым, мен өлгөндө кепинимдин бир жак бурчуна мына ол пайгамбар берген таякты коюп койгула" дейт. Пайгамбарга 10 жыл кызмат кылган. Пайгамбар бул кишиден өлүп кутулган. Өлгөнгө чейин пайгамбардын жанынан ажыраган эмес бул. Пайгамбардын көлөкөсү сыяктуу жүргөн. О балдарым, мен өлгөндө ушул таякты кепинимдин жанына койгула дейт. Эмне үчүн о атеке десе, кыяматта ушул таяк Аллах Таала адамдарды кайра тирилткенде мени менен кошо тирилет дейт. Ушул таякты ортомчу кылып, "Я Расулалла, ана хуайдымык унайс, мен сенин кызматчың Анасчикмин. Мына сен берген таяк тааныбыңбы? Мени тозоктон куткар" дегим келет дейт. Болбосо ал Анас тирил кезинде де эч менен сүйүнчүлөнгөн, радияллаху анхум ва раду анх. Аллах алардан разы болгон, алар да Аллахтан разы болгон ушундай улуу инсандар. Ошого карабастан эртең кыяматта ушул таякты ортомчу кылып, "Мына сиз берген таяк я Расулалла, тааныдыңызбы? Мен сиздин кызматчыңыз кичинекей Анасчикмин" дегим келет дейт. Ошол сыяктуу сиз дагы урматтуу эжем, энем, апам эртең кыяматта бүгүнкү мына ушул апакай болгон жоолугуңар менен башкаңар менен эртең кыяматта мен сенин жоолук салынган, сенин буйругуңа баш ийген, сенин сүннөтүңдү ээрчиген, сенин осуяттарыңды уккандан кийин күйөөсүн сыйлаган үммөтүм, рыскымын, башкамын деп туруп, пайгамбардын астына барып туруп, мына ошол далил кылып, бейишке кирип кетүүнү насип кылсын. Биз инсандар Аллах Тааланын жер бетиндеги тирүү күбөлөрүбүз. Мен сиздерге Кудайым буйрса күбөлүккө өтөм. Бул эжелерим тирүү кезинде ошто башкада намазында, жоолугунда бекем болгон, Аллахым кээ бир бендечилик кылган күнөөлөрүн кечир деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эртең кыяматта 4 адам сенден ыраазы болсо, бейишке киришиңе ошол жетиштүү дейт. 4 адам сенин жакшылыгыңа күбөлүккө өтсө дейт. Ошол сыңары мына ошол эртең кыяматта бейиштен бири-бирибизди издешели, аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Аллах Таала ушул ыйман жолунда, ислам жолунда кадамдарыңыздарды бекем кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.